Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу кыргызстандыктар, бүгүн 21 апрель, бүгүн эртең анан бирси күнү 3 күн эл аралык ыктыярчылар күнү деп жарыяланган. Бүгүн биз түнгө карай программасында ыктыярчылар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ыктыярчылар жана андай ыктыярчы болуш үчүн эмне кылыш керек? Мектепте кандай тарбия алыш керек? Бүгүнкү алып аткан билимибиз жетиштүүбү? Жана башка маселелерди бүгүн түнгө карай талкуулайбыз. Биз менен болуңуздар. Дамира Кудайберген, кутмандуу кечиңиздер менен программа келгениңиз үчүн рахмат. Бүгүн ыктыярчылар күнү, анан жакында эле республикалык олимпиададагы жыйынтыкталды. Андан тышкары эл аралык интербилим борборунун дагы жакшы долбоору да жыйынтыкталып, биринчи жакшы мөмөлөрүн берип атат. Ийгиликке паспорт аттуу долбоору. Деги эле бүгүнкү күндө окуучулардын практикалык билим алуусу, билимден башкары, олимпиадага жакшы билимдерди көрсөттү. А практикалык билими кандай болуп атат? Деңгейи. Негизи билим берүү уюмдардын бул өзүнүн окуу программасы бар. Анан мамлекеттик стандарт бар да. Бул илимий негизди берет. Математика, тил боюнча, тарых боюнча. Ошол себептен биринчи класстын сааттары 20 саат, анан жогорку класстары 30-36 саатка чейин чыгат. Бул окуу жүктөмү. Андан жогору биз бере албайбыз. Бул силер айтып аткан волонтер, практика, ыктыярлык программалар, булар көбүнчө мектептен тышкары тарбия маселесине кирет. Илимдерге кирет. Ошол себептен муну болсо кеңири караш керек. Мектепте балдар окуу сабакта болгону 5-6 саат отурат. Окуу саат ошондо мунун баары тең толук кантып кетүүгө татаал. Мындай негизи мына социалдык жактан, жагдай жактан, үй бүлө тиричилик жактан, чарбачылык жактан көп нерселерди балдар билиш керек. Ошол негизи ошондой да. Кеңири балдар мектептен чыкканда кеңири теориядан да практикадан кеңири билим алыш керек. Билим алыш керек, бирок жалпы мамлекет боюнча канча орто окуу жай бар? Жалпы мамлекет боюнча быйыл мынакей 2204 окуу жайы бар. Республика боюнча анан жалпы балдардын саны 1 миллион 15 миң бала. Жана сиз айткан билимдер бирок көп берилбей келет да. Мисалы үчүн мен мектепте окуп жүргөндө эмгек сабагынан эч бир станокту да көргөн маселе эми. Бул эми материалдык техникалык база гана инфраструктура тиешелүү. Мына эмгек сабагы бар, баары эле калып атат. Балдар болсо жанагы кулинария, анан кийин мектептин алдында иштеген ар кандай сельхоз иштерди иштеп атат. Андан тышкары мына негиздөөчү коопсуздук дагы программалар бар, алар дагы бар. Анан класстык сааттар менен аякталат. Анан жайкы летний практика деп коебуз, ошо жайкы практикасы бар. Бул болсо теги ошол мектептин астындагы бак дарактарды ошолорду карайт. Мындай бул тиричилик боюнча негизги программалар берүүгө буга мамлекеттик бюджеттин дагы, анан экинчиси мамлекеттик билим берүү стандарты. Бул көбүнчө билим берүүгө тиешелүү, бирок бул тарбияга көбүрөөк керек. Сиз айтып аткан нерсе. Чоң рахмат. Махабат Сарыпбековна, сиздердин мектепте жакында эле дагы бир долбоор болуп өттү. Азыр ушу долбоор жөнүндө сөз кылабыз. Балким билим берүү министрлигинин программасына бир киргизүү мүмкүнчүлүгү болот. Ошол долбоор жөнүндө талкуу кылалык азыр. Долбоорго чейин өзгөрүүлөр кандай эле? Долбоордо кандай маселелер каралды, кандай сабактар өтүлдү? Анан кийинки жыйынтыктар кандай болду? Долбоорго чейин бизде проблемалар аябай эле көп. Бул проблема жеке эле биздин мектепте эмес, азыр көп мектепте бар го деп ойлойм. Себеби азыр жанагындай балдардын ушу биздин мектепте өткөн долбоор боюнча айтып кетсем, насвай боюнча аябай жакшы долбоор болду да. Бул бизге мугалимдерге, мектеп администрациясына абдан жакты. Анткени себеби азыр кандай долбоор насвай жөнүндө? Балдар атай ушундай долбоор жазганда ушундай насвайды жоготуу боюнча, мисалы үчүн азыр мектептердин жанында аябай дүкөндөр көп. Ар бирине кирсең эле анан ушул балдардын жаш курактары боюнча баардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзүнчө атай балдар акция жүргүзүп эме кылышты. Азыр балдар мектептин ичи аябай жакшы болуп калды да, ушуга балдардын түшүнүктөрү. Андан тышкары биздин спорт
балдагы раздевалкаларды жасап чыгышты ушул долбоор боюнча, интербилимден келген долбоор боюнча. Анан бул жерде дагы балдар баягы чийип, бала деген балада кандай ремонт кылып ушул жаркыратып киргизсең дагы бат эле булгап ушундай эме кылып салышчу да. Азыр мына ошол жактарда да жакшы болуп калды. Балдарды мындайча айтканда баягы турмушка көз карашы бир топ өзгөрдү десем болот да. Ушул жана насыбай боюнча да айтпайсызбы? Андан башка да мындай жаман нерселер боюнча. Ушул эл аралык уюмдарды күтпөй эле, мисалы үчүн ушундай долбоор башталат экен, ушундай долбоор болот экен деп күтпөй эле, мектептеги тарбия иштери боюнча завуч деле бар. Сиз өзүңүз тарбия иштери боюнча завучсуз. Же башка класс жетекчи деле бар. Ушу насыбай деген жаман, ушундай кылалык деген мүмкүн эмес беле? Мугалим, тарбия завучу же болбосо мектеп администрациясы ушулга анча жетише бербей калган. Анын үстүнө азыр да балдардын эмоциясы башкача өзгөрүлдү. Көрүп жатасыздар, баягы мурдакы балдар жок дегендей. Анан көрүп эле келаткан, бирок бул да болсо дагы кошумча балдарга жакшы нерсе болду деп ойлойм да. Нургакай, ушул эми долбоор жөнүндө азыраак айтып бериңиз. Себеби деген мынча саат болгон, ар бир саатта мисалы үчүн убакытты кандай үнөмдөө керек, же болбосо конфликтти кантип чечүү керек деген сааттар болгондо, ошол сааттар жөнүндө бир кыскача маалымат берип кете аласызбы мындан кийинки талкуу үчүн? Эми мындайча айтканда, ал жерде көбүнчө эле 30 күн сабакта ар бир тема бири-бирин кайталабайт да. Ар бир күндө сабактар деген темалары бөлөк-бөлөк, бул деген интерактивдүү метод менен берилет. Усулдар менен, интерактив усулдар менен бул мектепте мугалимдер колдонгон усулдардан кичине айырмаланат да. Бул мындайча айтканда көбүнчө эле балдардын ою айтылат бул жерде. Балдардын ою айтылып, анан кийин талкууланып ошол ойлор, анан кийин ошол балдарга кеңири өзүнүн оюн айтканга шарт түзүлүп берилет да. Мындайча айтканда көбүнчө эле эпчилдикти үйрөтөбүз биз. Ыкмасы го түшүнүктүү. Эми жыйынтыктар кандай болду? Эми жыйынтыктары мындай көзгө көрүнүктүү жыйынтыктарды айта турган болсок, мындайча айтканда, мисалы үчүн өз сабагына барбаган балдар эмнегедир ошол биздин сабакка келип атышты да. Таң калыштуу, сабакка барбай ооруп атабыз деп 2-3 күн келбеген балдар ошол эле күнү бекинип биздин сабакка келип аткан учурлар бар. Ошол балдар бүгүн студияда отурат, келип чакырабыз. Ошол балдар өзлөрү менен кошо окуган балдар айтып беришет азыр. Сабакка барбай жүрүп, анан кийин сабактан чыккан сабактарга барып атасыз, ийримдерге. Ушул эки өзүм мектептеги сабакка дагы, анан ушу кошумча ийгиликтин паспортуна дагы болгон убагымды мен катышууга аракет кылып жаттым да. Тилекке каршы мектептеги сабакка кээ бир күндөрү ачыгын айтканда келе албай калган күндөр болду. Бирок деги убакытта ачыгын айтканда келип жаттым. Себеби ал жерде өткөн сабактар бири-бирине байланыштуу, анан жеке балдардын, адамдардын жеке эле мындай жашоосуна чоң таасир берет турчу сабактар өтүп жатты. Мектептеги сабактар бири-бирине байланышы жок, анан жашооңузга таасир бербейт, Жок, байланышы бар, таасир бербейт дегенден алысмын. Себеби бул жердеги сабактар бизге буга чейин болуп көрмүндай тааныш мектептеги сабактар билесиз да, күнүгө эле баягы барасың, өтүлчү мурунку сабактар кайталанат да. Күндөнгө жаңы маалымат мектептен алсаңга тиги жерде аябай жакшы сабак болду да. Мисалы үчүн эмнени үйрөндүңүз? Мисалы үчүн а жерде мындай өзүмө, мисалы мен бир нерсени жасасам, анын ийгилигин башкалар билет да, мен жеке өзүм сезем да. Ошол сыяктуу эле мен үчүн көп нерсе, ошол эле мен үчүн эң биринчи бул адамдар менен сүйлөшүү, адамдар менен сүйлөшүп атканда ар кандай нерселер, анан эң негизгиси убакытты туура пайдалана билүү жана акчаны кантип таап, кантип коротуш экенин билүү болду деп эсептейм. Акчаны туура таап, кантип туура коротушту. Чоң рахмат, кол чаап коюңуздар. Негизи мындай да, Мореке айтып аткан бала туура айтып атат. Эми күндөн күнгө утурундуу өтүп аткан сабак мүмкүн кызык болбой калган. Тапшырма алат, тапшырманы кайра даярдайт. Бунун негизи дагы бир блок өзүнчө калып атат да, бул сабактан тышкары кызыктуу нерселер. Бул жашоого үйрөнүү, бул адам менен адам мамиле түзөт, бул кандай бир нерсени, жаңы бир нерсени болсо тиричиликке үйрөнөт. Ошондуктан кеңири пайдаланганга жакшы да. Анан негизги буну айтып атканда мектептен тышкары үй бүлө, мынакей айлана чөйрө, ошонун баары бирге метип кошулуп комплекстүү иштегенде, анан ошондон кийин булар 18 жашка, 17 жашка чыккандан кийин мыкты практикалык, анан теориялык тарбия алат да.
ошол комплекске мисалы үчүн мектеп өзүнүн салымын кошуш үчүн кайрадан эле сөзсүз түрдө биякта мынакей ийрим болуш керек, кружоктор, секциялар, клубтар. Анан кийин мынакей чет өлкөлөрдө бизде деле мурун ошондой болчу да, мынакей УПК деп койчубуз. Учебно-производственный комбинат, ошолор болуш керек. Анан жана сиз мурун айтып чыктыңыз, мынакей слесарный, плотницкий станоктор болуш керек, материально-техническая база. Эң негизгиси бул опыт жүргүзүү үчүн лаборатория болуш керек. Сабактан кийин балдар теорияны алгандан кийин ошону болсо практикага колдонуш керек да. Кандай, мына мисалы үчүн өсүмдүктү өстүрсө кандай болуп чыгат, урукту кандай коюш керек, качан анан кийин эмелер жалбырактары пайда болот. Ошонун баарын эметип чыгыш керек. Толук балага тарбия бериш үчүн жарым күн сабак бериш керек, жарым күндөн кийин практикалык лабораториялык иш болуш керек да. Бирок тилекке каршы Кеңеш Үсенович, жана эле чоң жигит айтып өттү, бардык окуучулар азыр да угабыз болуш керек маселелерди. Деги эле мектептеги теориялык алып аткан билими менен анан кийин жашоого чыккандагы практикалык билими бири-бирине айкалышпай калганда кандайдыр бир психологиялык маселелер пайда болушу мүмкүнбү? Күнүмдүк практикада ошо тажрыйба көрсөтүп атат да. Бизге кайрылган көп жаштар, жигиттер, кыздардын психология, адамдын психологиясын билбегендигинен болуп атат да. Адам менен жанагы мамиле түзүү деп атпадыкпы, ошол бул психологиянын бир отурусуна кирет да. Анан кийин коллективде кандай мамиле болуш керек, өзүнө болгон баягы сыноо мамилесин, ушулардын баарын психология илими өзүнө камтып алат. Биз тилекке каршы ушул предметтерди жакшы окутабыз, мисалы үчүн тарыхты беребиз, математиканы беребиз, бирок өзүн өзү тарбиялоо, өзүн өзү өстүрүү, айлана чөйрө менен байланышып жашоо жагына келгенде биз аксап жатабыз. Аны мен күндөгү эле бөлүп алган билимин колдонуп кете албай атат да. Колдонуп кете албай атат, бул бир жагы. Экинчисинен чындап эле айтканда, бизде психологиябыз элибиз вообще билбейт. Психологиянычы. Хотя баарыбыз эле ойлойбуз, биз баарын билебиз, баарын чече алабыз деп. Чындыгында келгенде андай эмес. Күнүмдүк турмушта бири-бири менен болгон жаңжал, чыр-чатактын баары, пикир келишпектердин баары ушул жактан өзүбүздү психологиялык жактан билимибиздин аздыгынан болуп атканын күнүмдүк тажрыйба тактап. Мен жакында бери жакшы статистика уктум да, кымыш мамлекеттердин ичинен Кыргызстандын эли инсульт боюнча өлүүлөр биринчи орунда турат деп. Анын бардыгы ошол стресстерден, ошол эле психология ошо стресске кантип туруктук бериш керек, кантип чыгуу керек, ошону кантип чечиш керек. Ушулардын баарын үйрөтүлөт психологиядачы. Бирок мектепте ушундай программа түзүлгөн, анын психологиялык жагына анчалык көңүл бурулбайт. Өзү сабактар бар, жана дүйнөнү таануу деген сабактар бар. Мына ошолордун эле бир бөлүмүнө киргизип өзүнчө убакыт бөлүнүп берилсе, келечекте эң керектүү, жаштар үчүн эң керектүү, эртеңки күнү чоң жолго чыкканда керектүү болгон ыкмаларды үйрөнүү. Мына ошол мектептен баштаса, кийин чоң маалында көп баягы капсыздан болгон нерселерден, кырсыктардан мисалы үчүн качууга болот да. Бирок могу жерде айтып кетиш керек. Стресс көп эле учурда мисалы үчүн эле ушундай эле көп жакшы нерсеге алып барбайт. Стресс бул өзүнчө прогресс. Ал бала биле баштайт. Мынакей муну болсо кокустан денем ооруп калып эметмейинче эч ким түшүнбөйт аны. Стресс жакшы бир нормасы менен бул жакшы нерсе. Бирок улам эле күнүгө үстөмдүк стресс. Анан мен моундай кааладым, бирок моундай күнөөлүү болуп атат. Муну жаза албайм десе, ушул айлана чөйрөгө ылайыктуу жаза албаса, анда сөзсүз түрдө айлана чөйрө менен да мамиле түзө албайт, өзүнүн өзү менен да мамиле түзө албайт. Бул бюджет мектеп окуучуларынын суицидке кабылган күндөрүн көрөт. Суицид да бул өзүнчө нерсе, бул экономикалык, социалдык нерсе болуп атат. Анан кийин негизи мына булагай туура айтып атат, мамиле түзүү. Ата менен эненин мамилеси, ошону балдар көрөт. Мисалы үчүн атасы болсо катуураак үйдө үстөмдүк кылса, эркек бала да чоңойгондо ошо клише менен кетет. Энеси болсо коркок болуп
эметсе, кыз бала ошонун клишеси менен кетет. Сөз менен, теория менен айткан менен практикада бул көп нерселер ошондой жылыш кылат. Туура. Негизги биздин тарбия мындай да, тезирээк, катуураак кыйкырып, анан кийин мындай эмерип айтканда тезирээк болот. Бирок ошону көпкө чейин түшүндүрсө, бул өмүр бою баланын мээсине так болуп калат эле да. Ошого үлгүбөй атат ата-энелер. Ушул чечүү жолдорунун бирин жаңы эле сиздин пикириңизден билсем, психология сабактарын же болбосо кандайдыр бир мектептеги психолог штаттык единицасын киргизүү деп атасыз. Ошол боюнча адистер жетишерликпи? Себеби мен сиз менен мурда күнү эле телефон менен сүйлөшүп атып, кыргыз тилинде сөйлөгөн бир дагы психологду тапкан жокпуз сизден башка. Мындай болуп атат да, психологдор киргизилген атайын ар бир мектептеги психологдор бар. Бирок алардын жанагы даярлоо деңгээли анча квалификациясы анча болбой жатат. Себеби ошо Советтер Союзу маалында психологияга анча көңүл бурулбай, психолог деген адистер даярланган эмес. Азыр өтө эле көп даярланып атат, бирок ошолордун сапаты, деңгээли тилекке каршы анча болбой атат да. Эми келечекте биз дагы үйрөнүп кетебиз. Башка эле мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде биз психолог десек, вообще психика дегенден баштаганда эле адамдар корко баштайт. Эмне үчүн мен псих болсом, значит менин башым иштебейт. Элдин баары ушундай коркуу мамиле кылышат да. Тиле мына күнүмдүк турмушта болсо, башка өлкөлөрдү карасак, ар бир адам өзүн сыйлаган адамдардын өзүнүн психологу бар экен, психотерапевти бар экен. Ага туура айтып атат, себеби психолог дегенде эле биз эмне үчүн патологияны, там шизофрения же жин оору менен ооруганды ойлойбуз да. Негизи ар бир адамдын психологу болуш керек, ар бир адамдын юристи болуш керек. Мен чын айтсам мен корком психологдон. Ошо психолог боюнча дагы мен айтып кетсек, биздин мектепте дагы айтып атпайбы, мектептер боюнча психологдор бар деп. Соцпедагог дагы бар, психолог дагы бар да биздин мектепте. Шаардын баарында психологдор бар. Анан азыр сиз айтып өтпөңүзбү, ошо квалификация жок болуп атат депчи, бирок бизде иштеп аткан психолог азыр аябай ушунчалык өзү аракет кылып, ошо өзүнүн кесибин сүйөт экен, аябай биздин балдарга аябай жакшы жардам берип, сонун тесттерди алып келип, мисалы үчүн 4-класстар, начальный класстар, баштапкы класстар бүткөндөн кийин ортоңку звеного 5-класска киргенде 5-класстардын адаптациясын өзүнчө текшерип атат. 6-класстардын ошол класстын ичиндеги кандай бири-бири менен мамилеси, кандай класс бул, ынтымактуу биринсерин эле учурлар да. Мен көргөн мектептеги соцпедагогдор буга чейин ошолдорда болбой келген да. Эми ошол жакшы иштер башталып атат да, эми башталып. 2010-жылы киргизилди ошол штаттык единица, калп айтпасам. Андан кийин көбүнчө эле мектептерде сен болуп, сен иштей бер, ошо соцпедагог болуп, мына сага айлыгың кошумча деп. Анан соцпедагог экенин деле түшүнбөйт ал мугалимдер, чынын айтсак. Гүлгакайым, сиз ушул маселе менен балдардын психологиясынын бузулушу, начарлашы же болбосо ошол менен бир көйгөйлөр бар экенин байкадыңызбы? Мындайча да, бул бүгүнкү айтып аткан нерселердин баары бири-бирине айкалышкан да. Эмнеге дегенде жана эже сиз айтып атпайсызбы? Биз деген труд деген сабактар көп болуш керек, анан кийин деген түштөн кийин практикалык сабактар. Ошол практикалык сабактардын өзү бул реабилитация. Мындайча айтканда психологиялык реабилитация. Аны деген соцпедагогду карматып, педагог келип ар бирин мындай ар бир сабакка кирип сабак менен үйрөткөн туура эмес да. Ал ошол реабилитация балдарды ошо адаптация кылып, анан кийин өзүнүн ичинен реабилитация болуш, бул бир нерсени жасоодон гана болот да. Бала өз колу менен жасап, же болбосо кыймыл аракет менен, же практикалык жумушта. Жана эже сиз айтып атпадыңызбы, жанагы ошо спорт мектепке балдар өзүлөрү катышты деп. Бул жерде ошо балдардын активдүүлүгү деле көтөрүлбөстөн, ошо балдардын аң сезими дагы көтөрүлбөстөн, ошо балдардын мындайча айтканда реабилитация болуп эсептелет да. Жанагы мини гранттар берилген да. Алар деген көп деле эмес. $100 деле жетпеген, $200 жетпеген сумма. Ошол мугалимдерди, соцпедагогдорду жумшаган акчаны лучше ошо практикага жумшаш керек да. Эмнеге дегенде биз мектепте балдардын баарын алганыбыз жок да. Биз деген көп болсо 15 баланы алдык. Ошол үй бүлөсүндө жашоо шарты начар болгон балдарды тандап алганбыз да. Ошондой эле адресина, ошондой приграничный немеде зонада жайгашкан балдарды, жанагы социалдык өзүнү мындайча айтканда насилияны көрүп жаткан балдарга ошондой реабилитациялык факультативный занятияларды өткөзсө жакшы болот эле деп ойлойм да.
Бул жакта отурган бардык жигиттер кыздар калп айтпасам Кара Балта шаарынан келген, Кара Жыгач мектебинен, Арча Бешик жаңы кошунан келген жигиттер кыздар бардыгы тең ийгиликке паспорт долбоорунун катышуучулар. Келиңиздер, жигиттер сиздер менен сүйлөшсөм болобу? Келиңиз бул жака. Ат жөнүңүз, кайсы жактан келдиңиз? Саламатсыздарбы? Номер 94 мектеп Арча Бешик. Арча Бешиктен келдиңиз. Сиз могу ушул долбоорго чейин, анан долбоордон кийинки кандайдыр бир көйгөйлүү, конфликттүү шарттардан чыгуу ыкмаларын үйрөндүңүз? Айтылып атпайбы бул жерде стресстен кантип чыгуу, конфликттерден кантип чыгуу, ошондойлорду бүт ушундай жолдорду үйрөттү да. Бизди ушул күнгө чейин мектепте андайларга үйрөткөнбүз. Стресстен кантип чыктыңыз кана стрессте? Анан эми баары акырындан болуп келатат. Кичине жерден. Канчынчы класста окуйсуз? 11-класс. 11-класста. Кичүү балдар менен сүйлөшүү ыкмаларыңар өзгөрдүбү же мурункудай эле бирге эле дегенби? Жок, ошол кичинекей балдар менен мурундагы сүйлөшүүлөр Жашырбай эле болсо, анын баарын билебиз. Мындай эмес сыяктан болгондо, биртке болсо дагы өзгөрүп келатат. Мындан кийин биз ойлойбуз, Кудайга шүгүр, баарыбыз ошо команда менен чогуу жүрүп, мындай бир чечимге келип, мындай бир нерселерди сунуштап, бир кичинекей балдарга ошондой тарбия эмес, бир мындай оң жактан бир пайдасы тие турган, кайра эле биз берген тарбияны кичине кайра ошону бизге кайра жакшы жол менен кайра өзүбүз ала тургандай кылып берип, ошондойлорду кичине сүйлөшүп үйрөтүп атабыз. Агер сиз мектепке бир тарбия загуучу болуп иштеп калсаңыз бир 2 ай дейли, эмнени өзгөртөт элеңиз? Сизге мектеп системасында, билим алуу системасында канааттандырбаган бир шарттар барбы, учурлар? Мектеп системасында же Дамира Кудайбергеновнун жанына барып министрликке иштеп калсаңыз, мисалы үчүн. Келсин волонтер болуп. Көрсүн кандай иштейт. Волонтер жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмнени өзгөртөт элеңиз? Сизге эмне жакпайт? Же балким физиканы алып саласызбы? Жок, мектепте жакшы, бүт сабактар жакшы эмеси менен үйрөтөт, өзүнүн очерети менен, катар ирети менен үйрөтүп келет. Бирок биз могул жерден үйрөнгөн сабактарыбыз, бирок чын айтканда мен 80%-90% сабактан билим берүү ушул эмесинен биз алган эмеспиз да, сабактардычы. Адамдар бар, кээ бир адамдар бир күндө мектепте 5 сабак окусак, аны 5 сабак бергени менен бизге ошол адам эле, кээ бир адамдар бар, ошол эле 5 сабакты 1 саат ичинде, тиги 5 сааттан караганда 1 саат ичинде жакшы түшүндүрүп коет да. Методика. Дагы сизде уруксатпы, келиңиздер, жигиттер кыздар. Азыр бир анализ кылып жүргүзөлүк, Сиз мен Халматов Азбек, ошо Кара Балта шаарынын Новониколаевка айылынан келдим. Мен ошо сиздин сурооңузга жооп берем. Мен башка суроо берсем болобу? Эми убактыңызды сарптаганды үйрөндүңүзбү? Албетте, туура бөлүштүрүүгө. Ооба. Биз ушу эртең менен турганда эле биздин өзүбүздүн мындай распорядогубузду түзүш керек экенди, жана ар бир сабаккабы же мындай оюн зоокко ар бир өзүнүн убагы болот экенин, жана ар бир убакытты ченемдүүнү үйрөндүк. Мурун билчү эмессиз, оюнга башка убакыт, сабакка башка убакыт. Жок, эми мындай билчик, ушул долбоордун аркасында биз мындай терең билимди алдык деп ойлойм. Анан да мисалы үчүн кантип бөлүштүрүп атасыз? Бир күнүңүздү айтып бериңизчи, 5-чи күндү кантип бөлүштүрөсүз? Мисалы эми эртең менен туруп, бет кол жууп, тамакка отурдукпу. Анан эми сабакка барып, сабактан кийин мисалы бир саатпы же жарым саат достор менен сүйлөшүп, мындай маалымат алмашып, үйгө келип, мисалы 1 саат болобу, 2 саат болобу ушу үй тапшырмасына калтырып, жана өзүнүн свободный временинде бош убакытта мындай китеп окуппу же ушундай. Түшүнүктүү. Кеңеш түшүнүш. Канчалык туура бөлүштүрүлүп атат убактысы? Булардын моюнуна коюлган жанагы эме милдетине жараша, анан ар бирөө да тилүүдө. Бирөөлөр мисалы үйгө барып коюп алыш керек, уйларды караш керек, тоок караш керек дегендей. А кээ бирлерди болсо дагы бир эме спорт секцияларына барыш керек, чуркап, же музыкага катышыш керек. Ошого жараша ар бир адамдын өзүнө жараша баягы убакытты бөлүштүрүүсү болот да. Бул мурунтан эле айтылып келген.
режимдин мурун эле айтылып келген, булар чиновниктер үчүн эле кармалышып, мисалы үчүн сен комплекс план түзүшүң керек, 3 айга, 1 айга, 1 күнгө деп мугалимдердин өзүнө мындайгылар распределителеп айтылган. Бирок балдар үчүн убакыттын ушунчалык алтында экенин түшүндүрүп билдирүү канчалык деңгээлде экенин мен биле албайт. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерден дагы бир кол чабууларды сурайтын. Себеби биздин арабызда отурган жакшы мыкты Кыргызстандын мыкты студенттердин бири бар, Зарина айым. Зарина экөөбүз интернеттен таанышып, анан кийин Кыргызстандагы эң белгилүү ыктыярчылардын бири экенин билдик. Майрамыңыз менен бүгүнкү. Бирок дүйнө жүзү бүгүн ыктыярчылардын күнүн майрамдап аткандан кийин биз Кыргызстан тилекке каршы ал менен мактана албайт экенбиз. Себеби мен төмөндөгүдөй статистиканы көрдүм. 2014-жылы Сочиде Олимпиада болот. Анан бүгүнкү күндөн баштап Олимпиадага 1000 күн калганда ыктыярчыларды чогултабыз деп волонтерлорду жыйнап атышат. Бизде тилекке каршы андай программа жок. Бизде мына жакында эле бильярд боюнча дүйнөлүк чемпионат өттү. Көлдө өткөн көпчүлүк фестивалдарда ыктыярчылар аз десем калп айтам, себеби жок. Маселени сиз кантип жүрүп ыктыярчы болуп калдыңыз негизи өзүңүз? Себеби мынау айтылган нерселердин баардыгынан кийин ушул деңгээлге алып келет экен да. Мен ыктыярчы болуп иштегениме 10 жылдын жүзү болду. Абдан чоң тажрыйбам бар десем жаңылышпайм, калп айтпайм. Ыктыярдуулук же болбосо волонтердук иш-аракеттер менин абдан көп жардам берди. Азыркы ийгиликке жетишиме, азыркы каалабыма келишиме. Башкача айтканда, жаштарды инсан катары, личность катары тарбиялап калыптанышына чөйрө, мугалимдер, ата-энебиз баары жардам берет. Бирок көбүнчө биз балдар айткандай убактысын туура бөлүштүргөнгө жана мектептен ала албаган билимди алганга, үйрөнгөнгө, адамдар менен баарлашканды, сүйлөшкөндү, улууларга кандай мамиле кылыш керек, кичилерге кандай мамиле кылыш керек, ошонун баардыгын ошол практика жүзүндө көрөт. Мисалы үчүн биз эсиңизде калган эң бир ыктыярчы болгон бир учурду айтып бериңизчи. Мен билем, сиз Ош каланында дагы бияктан ыктыярчы болуп, аэропорттон жүк жүктөп аттыңар жана башка. Эң эле орчундуу маселелер болсо, мисалы үчүн ошол Ош окуялары учурунда биз досторубуз эле СМС аркылуу бири-бирибизге жазышып, ушундай ыктыярчылар керек экен, горячая линияга отуруп, баардыгына маалымат, туура маалыматты берүү жана гуманитардык жардамдарды жиберүү боюнча маалыматтарды берүүгө кыргыз тилдүү, өзбекче түшүнгөн, кыргызча жакшы билген, орусча жакшы билген жаш студенттер болобу, негизи баардык биздин жарандарды издеп атабыз дегенде биз чогулуп, өзүбүз барып, өзүбүздүн ыктыярыбыз менен бизди бирөө барып баргыла сөзсүз деп же университеттен же улар тарабынан эч кандай мындай заставление болгон эмес. Өзүбүз барып, мисалы үчүн абдан чоң салам коштук деп айта алам. Канча киши чогулдуңар ошондо? Биз ал жакта 20га жакын киши чогулдук. Биз 20 киши. 20 ай иштедик. Ал эми Москвада, Домодедовода жардыруу болгондо 1,5 миңге жакын ыктыярчы бир кечте чогулуп келишкен. Бул мына биздин мамлекеттер жаштардын Заринанын айтканын абдан аябай жакшы демиле көтөрүп, баягы өздөрү иш алып барышкан турбайбы 20. Ошол эле учурда, мисалы үчүн биздин министрлик дагы атайын ушуну штаб уюштурган, ал жерде 20дан ашык абдан көп жаштар келип, ыктыярчылык кызматы менен гуманитардык жардамды чогултуп, анан кайра өздөрү ошо ыктыярлар табылып, түштүккө барып, кайра ошо таратуу иштерин дагы жүргүзгөн да. Бул жерде бизде өзүнүн списоктары дагы бар, тизмелери абдан көп жаштар колдогон да. Нуржан, бирок министрликтин чогултканы жакшы дечи албетте. Бирок ошону бир гана жолу эмес, бир эле жолу чогултуп, бир эле жолу спискасын тактап, бүгүнкү күндө жаштар борборлору бар. Регулярдуу бир ыктыярчы борбор ачуу маселесин көтөрөйүн дедим эле сизге. Мүмкүн болсо айта барсаңыз. Бизде деген бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 27 жаштар борбору ишке ашып жатат. Бул жаштар борборлорунда жаштар үчүн бекер англис, компьютер жана башка курстар бекер үйрөтүлөт. Буну менен бирге бизнес планирование жана волонтерлук, ыктыярчылык ишке дагы атайын үйрөтүү тренингдери дагы өткөрүлүп турат да. Биз деген ар дайым ошол өзүбүздүн ар кандай жаштарга багытталган конференциялуу иш-чараларда ыктыярчыларды топтойбуз жана алардын базасын түзөбүз да. Мына жакында эле сиздер жакшы билгендей депутат Ыргал Кыдыралиева көтөрүп чыккан демилгеде ыктыярдар законунун мыйзамын жазууда биз дагы ошол ыктыярчылар менен иштеген жаштар бирикмелери бар. Алар менен биргеликте ошол долбоорду иштетүүгө салымыбызды кошуп, колдоп, бүгүнкү күндө
эң активдүү ыктыярчылар бар базабызда, бирок буну дагы андан ары улантуу максатын көздөп жатат. Ооба, сөзсүз түрдө анткени бул жаңы баягы биздин коомчулукта кеңири таралып баштады. Балким бул иш-чара мурун эле бар болчу, бирок бүгүнкү күндө мына жогорку деңгээлде азыр көтөрүлүп жатат. Анткени волонтерлуктун иши, ыктыярчылыктын нээси менен дагы жакшы жана эффективдүү. Мына чоң кыз айтып кеткендей, көп учурда биздиге деле мамлекеттик кызматка болобу же кайсыл гана жумушка кирбейсин, жаштардын тажрыйбасы жок, башка жерде иштеген эмес деп жумушка кирүү көбөйүп турат. Ал эми ыктыяр болуп, өзү багы иштеп, тажрыйба топтоп жүрсө, албетте ал адамды жумушка алуу дагы жеңилирээк болот. Ошол себептен бул мыйзамды биз толугу менен колдоп жатабыз. Рахмат, түшүнүктүү. Бирок мисалы үчүн жана эки долбоор боюнча кээде кол чаап келе турса болот. Жана эки долбоор боюнча эгер жана методдорду ар бир жаш студент, ар бир студент бир мектепке барып Кыргызстандагы ушул сабактарды өтүшү ыктыярдуу түрдө, мен ойлойм 1,5 миң студентти табуу кыйын да эмес болуш керек, эгер жакшылап шарттар түзүп берсе. Ушундай бир программаны киргизүү мүмкүнбү, Дамира Кудайберген? Жок, азыр мындай программалар бар. Мындай акция катары, мындай жалпы регулярный коюш керек да, себеби мынакей көп өлкөлөр 14 жаштан баштап, 12 жаштан баштап ошол эле больницаларда нянечка болуп иштеп, же тиги бала бакчада бир воспитательдин, тарбиячынын жардамчысы болуп иштеп, ошентчи көп эле. Анан келечекте мүмкүн ошол кесипти өзүнө карап, практикада көрүп, жагабы, жакпайбы деп анан эмесине багытталат да. Мамыржан отурат, мен ойлойм, Мамыржандын фонду жакшы колдоп берет болуш керек бул демилгени. Бирок ушул суроо жакшы коюлуп атат, себеби ар бир бала, ар бир инсан өзүнүн убактын бюджети болуш керек да. Ошол бюджет ар бир мөөнөт менен эметсе көп иш аткарылып калат. Келечекте кайсы жерде иштейби, өзүнчө бир специалист болобу же начальник болобу, келечекте иштегенге көп нерселер жасаса болот. Анан кийин жумушунун продуктивность, натыйжасы жогорку деңгээлде болот да. Мындайда неме ыктыярчылык деген бул деген жеке эле жаштарга тиешелүү эмес да. Жеке эле жаштарга таандык эмес. Ыктыярчылык деген жеке жаранга, бар жарандарга таандык да. Башка мамлекетте көрөсүңөр, негизги иштеген иши бар, бирок ал суббота, воскресеньеде 2 саат болсо дагы башка бир жакка барып ошол ыктыярчылыкты көрсөтүп келет. Сөзсүз түрдө. Да, ошол ыктыярчылык согуштун учурундагы ыктыярчылар партизан деп аталган. Алар деле болгон. Анан эми жанагы каршы улууларды же билбейм, же мен ошентип ойлоймбу, тарбиялоо бир аз кыйынга турат болуш керек. Мисалы үчүн Кыргызстанда ыктыярчылыктар жок дегенге мен кошулбайм. Жана эртең мисалы үчүн Оштук кок алаңда деле жаштар эмес, чоңдор деле бардык же Оштун өзүндө, Жалал Абадтын өзүндө канча ыктыярчылар чыгып жардам берип атышты. Аны просто эч ким регистрация кылган жок. Жалгыз ушундай учурларда дегенибиз да, баягы орчундуу маселелер чыкканда ыктыярчылар пайда болот экен. Бирок мындай регулярдуу ыңга салыш керек да, бир жолго салуу. Жолго салыш керек. Өкмөттүк эмес уюмдар бар. Ал ар бир өкмөттүк эмес уюмдун базасында абдан көп ыктыярчылар иштейт. Түздөн түз эле келгиле деп элди чакырса келбейт. Так ошол өкмөттүк эмес уюмдардын маалымат банк чок да. Ошол боюнча маалымат банк түзүш керек да ыктыярчылар. Мамлекет колго алыш керек. Өкмөттүк уюмдар мамлекеттин колуна алыш керек. Мамлекет колго алып, ал деген ыктыярчылык жарандуулук менен эгерде адамдын аң сезиминде мамлекетке болгон милдети бийик деңгээлде болсо, ошондо гана ыктыярчылык жакшы болот. Эгерде ошону жөнгө сала албасак, анда ыктыярчылык жөнүндө сөз болушун. Тренери Айдай Ахматова, саламатсызбы? Саламатсыздар, атым Айдай, Игиликке паспорт долбоорунун тренери. Силер балдар деле айтып кеткендей, негизи сабактардын методикасы башка, биз берген сабактардын методикасы көбүрөөк жагып атат деген сөздөрдү уктук да. Мен ушу билим тармагында иштеген серепчилерге кайрылгым келет да. Негизи азыркы убакта убакыт өтүп жатат, заман дагы өзгөрүп жатат, жаштар дагы башкача. Ошо заман бап методикалар силер тараптан иштелип жатабы же иштелбесе, негизи иштелгенге пландар коюлуп жатабы? Анткени биз окуган, мисалы үчүн бизден улуу деле эже агайлар бүткөндөн бери совет доорунан башталган методика бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет да. Болсо өзгөрүүлөр бар, бирок канча көзгө илинбейт. Эгерде балким ушундай методикалар өзгөрсө, балким бүгүнкү жашоого керектүү кандайдыр бир ыкмалар
башкача болот беле. Өзгөрүүлөр анча көрүмдүү эмес, Көрүмдүү эмес, силер тараптан болобу өзгөрүлөт? Методикалар негизинде иштелип чыгат. Жакшы суроо. Азыр болсо мынакей орто мөөнөттүү программа бар. Орто мөөнөттүү программа мынакей 12-жылдын 14-жылына чейин болот. Анан кийин стратегия дагы, билим берүү стратегиясы 20-жылга чейин түзүлгөн. Бул боюнча өзүнүн окуу планы, программалар өзгөрүлөт. Биринчи класстыкы мынакей быйыл өзгөрдү. Ушинтип ар бир жылы өзгөрө баштайт. Көп комплекстүү 5-9, 1-4-3 блокко бөлүнүп өзгөрөт. Анан негизгиси бул эмне? Бул дагы мугалимдерди даярдоо. Себеби мурунку методика, туура айтасыз, советтик методика, ал эми убакыт менен кетти, ал кечеүгү. Быйыл мынакей азыркы методика, бүгүнкү методика активдүү болуш керек. Балдар менен кошо ойноп, кошо иштеп, кошо сүйлөшүп, анан мындай эле баягы илгеркидей колду партага коюп отура турган балдар жок. Азыр балдардын баары тең өзүнүн жүрүш турушу, кыймылы активдүү. Баягындай мындай эле бир убакытта 45 мүнөт кыймылдап отуруп атырган балдар жок. Ошол себептен мынакей 1-класстын методиканы эксперимент катары жүрүп атат. Ушундай эле бара-бара 11-класска чейин болот. Мамлекетибизди көтөрө турган биздин колубузда жаштар ушунчалык мындай демилгебиз күч, мындай мамлекет үчүн күйүп жаныбызды бере турган жаштарды өсүп чыгаруу бул чоңдор силердин колуңарда. Ошондуктан мындай бир ушундай долбоорлорду ачып, ысымыңыз? Кечиресиз, мен Бермет Кыдыралиева Кара Жаш мектебинен келгем. Ушу долбоордун катышуучусумун. Долбоорду аяктап. Бермет, могу жайындачы буйруса, мен билишим боюнча Жаштар министрлиги КМШ мамлекеттеринин жаштарынын жыйынын өткөрөт да Ысык көлдө. Ошол жака сиз ыктыярчы болуп барасыз, бир нерселерге жардам бересиз десе барасызбы? Менин убактыма жараша болот да, биз ушу айтып кетпедикпи проекттечи, убакытты туура бөлүштүрүү. Бул жок, мен өзүм негизи бөлүштүргөм, себеби бүтүрүүчү болгондуктан өзүмө кесип тандап, кесиптин ошо аркасынан окуу жайга тапшырууга мындай өзүм ушу 3 айлык эмемди бөлүштүрүп алгам да, бирок убактым болсо албетте барам. Долбоордо аябай жакшы катышуу экенсиз. Рахмат, келиңиз. Сүйүналиев Нурсултан, Кара Балта шаарынан болом, Новникаев орто мектеп гимназиясы. Мен бул залда ачылган бир теманы улантып кетейин дегем. Мен оюмча ал азыркы убакта эң жакшы темалардан болуп атат, бирок жакшы көңүл бурулбай кетти деп ойлойм. Бул деген жана школдогу, мектептердеги тарбия иштерин өткөзгөн завучтарды жана мугалимдери эмне үчүн тарбия сабактарын жана түшүндүрүү сабактарын өткөзбөйт деген суроо бердиңер эле. Албетте булар өткөзүлөт. Бирок силер укпайсызбы? Албетте болот, бирок деген азыркы жаштардын кабыл алуусу башкача болуп жатат да. Эгерде бизде мугалимдер келип айтып жатса, биз дагы эле келип башты ортотуп, дагы эле ошол лекцияларды окуп атат деп кабыл алабыз да. А эгерде бир бизге окшошкон эле жаштар келип, студенттер келип ошол теманы бизге айтып берсе, менин оюмча будан пайдасы көбүрөөк тиет деп. Мен атым Амыржан, мен ошо эл аралык жаштар фондунда иштейм. Ошо как раз мен иштеп аткан багыт боюнча ийгиликке паспорт проекти болуп атат. Анан мен Дамира эжеге айткым келет. Мына күндөрдө азыр дагы бир проект утверждение болду, ошо ыктыярчылыктуу өнүктүрүү боюнча. Интернат диктомдор боюнча? Жок, ал эмес, башка жөнөкөй жаштар менен иштөө. Түштүктө 22 жаштар ыктыярчылык клубтору создаваться этилет. Мектептер негизинде. Анан ошо бул жерде не только образование жактан, ал жерде практикага дагы акча ажыратылган. Ошо то, что мектеп негизинде силер жактан жардам болсо жакшы болот эле. Сөзсүз түрдө жардам беребиз. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Мына Нуржан закон жөнүндө айтып кетти, ыктыярчылык жөнүндө. Бул менин жеке оюм. Мен чындап айтканда ошол законго каршымын. Себеби мындай карап чыкканда мындай да ыктыярчылык бул өз какшы менен, өз каалоо менен болуш керек. Анан вот ценность, изюминкасы бул сен любой тандаган жериңе барасың да, а бул жерде өтө көп организацияга өтө көп жоопкерчиликтүү жасап койгон. Бул дегени мен организациянын жетекчиси болсом, мен просто ыктыярчыларды албайм. Лучше мен стажерлорду алып, же болсом сотрудник алып, сотрудниктер менен иштейм.
саламатсыздар, мен суроо берейин дегем. Менин атым Максат кызы Нуржамал, 91 орто мектептен келдим. Мен суроо берейин дегеним бул күнүнө 6 саат сабак кирип атпайбын. Ошону кыскартып, 1 саатын тренинг кылып өткөзсө балдарга кызыктуу болмок дейм да. Ошол суроону берейин деген мен. Мамлекеттик стандарт бар. Сабак деген бул чейрек боюнча баа берилет. Анан кийин окуу жылынын аягында баа берилет, экзаменге даярдайт, аттестат берилет. Анан ошол себептен бул лимитированный да, сөзсүз түрдө документ алыш үчүн ошол программаны өтүш керек. Буга эмете албайбыз, бирок 6 саат дегени астрономический 6 саат эмеспи, 45 минут академический. Бул көп саат эмес. Ошол себептен бул биз берип аткан азыр минималдык мамлекеттик стандарт. Муну билиш керек. Ар бир бала муну кыскартуу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Минималдык бул болгон нерсе, бул дүйнө жүзүнүн ошол билим берүү тармагында берип аткан багыт. Чоң рахмат урматтуу меймандар, чоң рахмат урматтуу жигиттер, кыздар, баардыгыңыздарга чын эле ийгилик каалайм, чын эле ийгиликтин паспортунун ээси болдум деп айткандай болуңуздар. Буюрса 1 жылдан кийин биздин ыктыярчылар көбөйүп, мамлекеттик бир жакшы нукка багытка салынат деген ишеничибиз бар. Түнгө карай көрүшкөнчө.